Кымбаттуу кадырман калкым, илгертен эле апаларыбыз, кыздарыбыздын чачын кастарлап, багып, өстүрүүгө аракеттенишкен. Чач кыз балдардын көркү болуп эсептелет. 5 көкүл кыздарды, жаш өспүрүм кыздардын чачын мынантип майдалап өрүп, андан кийин буну кантип багууну, өстүрүүнү үйрөтүп кыздарга чачты багып өстүрүп келгенбиз. Андан кийин кыздарыбыз эрезеге жетип чоңойгондон кийин аларды турмушка чыгарарда биз чачты экиге бөлүп, андан кийин аны өргөндү жана аны кантип багууну кыздарыбызга үйрөтүп келгенбиз. Чачты айран менен жууп, жылкынын сөөгүн кайнатып, ал менен бир сыйра чайкап койсок, чач жылтырап, сүлкүлдөп, куулуп калган. Андан кийин ал анда сырткары өсүүгө дагы жардам берет. Чачты өрүп бүткөндөн кийин учуна пахтадан ак билик тагып коебуз. Бул ак билик тагуунун негизги максаты ушул ак пахтадай багың ачылсын балам, өмүрүң узун болсун. Андан кийин чачың дагы ушундай болуп көйкөлүп өссүн деген мааниде максат тилек менен ак билик тагып коебуз. Экинчи чачын дагы өргөндө биз кызыбызга тилек максаттарды айтабыз. Өмүрүң узун болсун балам, өрүшүң жайык болсун, ата энең ойлогондой бактылуу, өмүрлүү кыздардан болуп өскүн кызым деген тилек максаттарды айтуу менен чачты өстүрүүнү жана аны багууну тилек кылып кыздарыбызга үйрөтөбүз.